Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Нурдин Дүйшенбеков, журналисттер деп аталған қоғамдық бірікменің төрағасы. Рахмат сізге уақыттап келгеніңіз үшін. Мұндан бір апта мұрда біз жаңағы маалымат қаражаттары туралы жаңы сунушталған мыйзамды талқыладық эле. Қандай эмелер тоскоолуктар болды дегенди жумуш тобун түзүп, бирок жакшы иштей албай, иштетпей койгону тууралуу эми мыйзамдын өзү жөнүндө эметип көрсөк, мунун керек беле ушундай мыйзам, ушундай мазмундагы мыйзам кандай деп ойлойсуз? Эмнеси негизги ичиндеги мазмунунда? Эң жакшы суроо сиз эле эмес, деги эле ушул суроо берилип келет. Мүмкүн ушул мыйзам чындап эле керек беле депчи. Өткөндө деле айткам, да кайталап коеюн. 1 жыл мурда ушул мыйзамдын сунушталганга чейин 1 жыл мурда инвентаризация жүргөн. Ошонун алкагында массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам олутту өзгөртүүгө муктаж эмес деп табылган. Бул мамлекет өзү президенттин жарлыгы менен жүрүп аткан иш-чаранын алкагында ошондой баа берилген. Ошондой табылган. Макул. Мүмкүн баа 1 жылда ушундай бир өзгөрүүлөр болуп кетти. Өзүң түшүнбөйсүң да, негизи баа президенттик администрация кечээки сөзүн бүгүн жок, ал сөз туура эмес. Бүгүн биз башкача ойдобуз дегени мындай таңалдырат албетте. Бирок ага деле макул дейли дагы, бирок биз эмне үчүн бул мыйзам долбооруна каршыбыз? Эмне үчүн биз андай мыйзам долбооруна кошула албайбыз? Ушунда кошо айтып кетиш керек. Мындай жөн эле баа тирешип эле бийлик тарабынан сунаштырылып атса, ошого эле биз баа каршы тургандай көрүнбөйлү. Биринчиден, өздөрү негиздемесинде жазгандай, мыйзам эскирип кетти, анан ошон үчүн аны жаңылаш керек, жана башка. Бирок салыштыра келсек, Орусия Федерациясынын мыйзамынын негизинде жазылыптыр. Ада 90-жылкы мыйзам экен. Кийин толукталып, бирок негизги мындай жакшы мыйзам болчу 90-жылдагы Федотов жазган. Бирок ал андан кийин өзгөрүп кетип, таза эле башка эле мыйзам болуп калды. Бирок эгерде формалдык жагынан карасак, ал биздин мыйзамыбыздан эскирээк жада калса. Неге биз андай жол менен барсак болбойт? Алда суроо мындай жоопсуз калып атат да. Макул. Ал жактан алганы менен мүмкүн эгерде жакшы нормалар болсо, аны деле кандай десем, алып өздөштүрүп кетсе болот. Бирок ал ошо жанагы основасы болуп алынган мыйзамдан да ашып кетип атпайбы? Мисалга алсак, ал жерде сайттар массалык маалымат каражаттары болуп катталса болот деп жазылып жүрөт. Россия Федерациясынын мыйзамында. Каттаса, каттабай да койсо. Сиз экөөбүз бирден сайт ачтык дейли. Сиз журналистикага кызыгып атасыз, журналист болом деп атасыз, редакцияны чогултуп атасыз. Биз ошон менен алектенем, ушул өзүмө жаккан кесип, тармак деп журналист катарында элестетип атасыз. Сиз катталасыз. Ошон менен журналистке тиешелүү мындай укуктарга ээ болосуз. Мүмкүнчүлүктөргө аккредитация өтөсүңөр, башка журналистке тиешелүү мүмкүн жана запрос кылганда силердики ылдамыраак жооп берип турат деп ишиңерди жүргүзүп турасың. Мен мисалга алганда андай ишти жүргүзгүм келбейт. Мен сайтты ачып алдым, ал мүмкүн соода кылып атам, мүмкүн башка бир кандай десем, бир развлекательный бирдеке контентти эметип атам, ал СМИ катарында эмес да. Же болсо бир тематикалык, бир кесип боюнча, бир тармак боюнча, же футбол жөнүндө, же ар кандай эмелер менен мен сайтты иштете берсем болот да. Каттатпай эле. Орусия Федерациясында ошондойго жол берилип атат. Кааласаң, ошого тиешелүү сен катталасың, андан кийин ошого тиешелүү укукка ээ болосуң, ошон менен бирге ошого тиешелүү милдеттерге көнөсүң депчи. Бизде андай кылбай эле бардык сайттар
катоодон өчүш керек дейт. Сөзсүз. Муну кандай түшүнсө болот? Эми алар деле ошону бир топко чейин ушундай баягы талкуу жүрдү да, аяктачы. Интернетте кандай ушундай СМИ кылып каттасак болобу, жөндөй алабызбы, жокпу? Анан бул эми баягы бүгүнкү күндө интернет бул жөн эле бир океан болуп калбады. Анын баарын чектейм десең, мамлекеттин каражаты да жетпейт, сотрудниктери да жетпейт. Ошон үчүн ким массалык маалымат каражаттары болуп иштейм десе, ошого жараша ал иштей берет. Ага мүмкүнчүлүк берилип атат. Милдет эмес, мүмкүнчүлүк. Бизде тескерисинче ушундай жол менен кетти. Бул бир. Экинчиден, көп мындай рычагтарды камтып атат да, бул мыйзам долбоорунда. Журналисттерге мындай кысым кыла турган, ишти жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк бербей турган же ошону алып сала турган. Чектеген. Бул көбүнчө регистрацияга байланган болуп атат да. Мисалга алса, 3 нерсе бар. Регистрациядан өтүү, регистрацияны токтотуу жана регистрация каттоодон каттоо бербей коюу. Отказ. Ушул 3 нерсеге булар мындай орусча айткандай расплывчатый, мындай так эмес нормалар жазып коюп атат да. Мисалга алсак, сиз катталдыңыз, массалык маалымат каражаттары болуп, көөлүк алдыңыз, кадимкидей шарттардын баарына жооп берип, койгон мамлекет тарабынан керектүү документтердин баарын толуктап бердиңиз. Кийин сиздин кайсы бир чыгарган материалыңыз жакпай калды, ал келип алып туруп мындай жазып атат. Эгерде силер алдамчылык жол менен алган болсоңор, анда кайра чакыртып алса болот экен. Алдамчылык бул кандай түшүнсө болот муну? Бул так эмес болуп атпайбы? Мына биз айтып атабыз. Нормалар так түшүнүктүү болуш керек да. Сиз дагы, мамлекеттик кызматкер дагы, сот дагы бардыгы бирдей түшүнүш керек. Ар бирөөсү өз-өзүнчө түшүнгөнгө мүмкүнчүлүк бербеш керек. Анткени бул мыйзам. Ошондой жазылыш керек. Ошондой жазылыш керек. Бул жерде алдамчылык деген эмне? Мисалы, сизге тизмени берет. Тиги каякта жайгашасыңар, ким жетекчиси жана башка бардыгын толуктап бердиңер. Алдабаңар ошол да. Текшерип ал эгерде эме болсочу, керектүү нерселерди силер нотариустан каттатып, же оригиналдуу документти сурайт. Ошонун баарын берсиңер, түштөн кийин анан алдап кеттирсиң деген кандай ал? Кандай түшүнсө болот? Эмне деп алдап кеттиң? Мисалга алса, аякта мындай деп көрсөтүлүп атат. Сиз кайсы мындай кайсы жерлерге мындай маалыматты таратасыңар? Кандай Бишкектин ичинде элеби, чүй өрөөнүндө, же Бишкек же Кыргызстан толугу мененби деп силер көрсөтүшүңүз керек. Анан ошол жактан сиз баягы кыргызстандык медиа болгондон кийин сиз Кыргызстанды көрсөтөсүз. Мисалы. Бирок бул интернет да. Анан ошо Кыргызстандын бир окурманы окуп туруп, жакшы экен деп өзүнүн бир тууганына, Россияда иштеген бир тууганына салып жиберсин ссылканы. Ал тияктан окуп алабы? Анан IP адрестен чыгып туруп, мына көрдүңөрбү, силер Кыргызстан деп көрсөтүп коюп, тияка да берип атырсыңар деп. Ошол негизинде бизди алдап кеттиңиз деп чакыртып алса туура болобу ошол? Эми аны сиз контролдой албайсыз да. Чектей албайсыз. Сизди Америкадан деле окуп берет, Япониядан деле окуп берет. Коңшуну Кытай эмеде эгерде кыргыз тилдүү бир ошол жакта тургундар болсо, алар деле окуп берет да. Аны сиз кантип анын милдетин ала аласыз? Сиз негизи оюңузда сиз айтып атасыз, мен Кыргызстандын алкагында иштейм. Мен Кытайда, Австралияда деп жазбайсыз да. Реалдуу мындай кандай деле болот да. Антип жазып койсоң катта коюшу мүмкүн. Керек эмес ага Австралияны деп. Тескерисинче, мисалы, австралиялыктар окубай коет экен сиздикин. Мына көрдүңбү, кайра алдап кеттиң деп. Ошондой мындай формалдуу, мындай бир иринчек боло турган нормалар жазбаш керек да. Эки башка түшүнүү мүмкүн болгон. Ошондойго мүмкүнчүлүк бербеш керек. Себеп деген ар бир мыйзам бул жоопкерчиликти орноткондон кийин ал сөзсүз түрдө так түшүнүктүү болуш керек. Бүдөмүк боюнча калтырбаш керек. Ар бир киши окуганда
түшүнүш керек. Мынуну кылсам болот, мынуну кылсам болбойт. А бул жерде ошондой жазылып атат. Көп жерден. Мен бир эле мисалды келтирем. Андан башка дагы кандай бар? Анан массалык маалымат каражаттарынын ички мындай ишмердүүлүгүнө ишине киришкен нормалар бар. Мисалга мындай жазылып атат. Ар бир массалык маалымат каражаттын ээси менен редакциянын ортосунда, редакция менен ошол жакта иштеп аткандын ортосунда мыйзам жанагы келишимдер түзүлүш керек, мындай деп шарттарын киргизип атат да. Мунун кандай тиешеси бар бул эмеге? Мындай ойлоп көрсөңүз, Алардын ички иши. Ички иши биринчиден, экинчиден аны жөнгө салган мындан тышкары эмгек кодекси бар. Эгерде сен бирөөнү жалдап аткан болсоң, эмгек кодексине жараша сен ала аласың. Ошол жакта бүт жазылган. Эмгек келишими кандай жазылыш керек, кандай кылып иштетсе болот, кандай болуп иштетсе болот, канчадан төлөш керек, жана башка ошонун баары жазылган. Ал жалпы бардык тармактарга тиешелүү. Анын ичинде бизге дагы. Же болсо жарандык кодекс бар. Ал жакта өзүнчө жазылган келишимдер, бул эмгек келишиминен тышкары башка келишимдер кандай түрдө түзүлөт, кандай кабылданат, кандай чечилет, эгерде талаш болуп калса кандай чечилет. Ушунун бардыгы жазылган. Буга аны жазып кандай кажети бар? Мына көрдүңүзбү, бул ички эмесине кирип кетип атат. Пайдаланса болот, бийлик. Муну дагы эртеңки күнү сиз мисалы бир эле убакта мүмкүн сиз редакторсуз. Ошол эле убакта сиз ээси да болушуңуз мүмкүн. Же болсо тескерисинче, сиз редакторсуз, башка ээси бар. Ортодо келишимдер жок экен, же болсо келишимде мындай жазылбай калыптыр деп, ошонун негиз нерселерди жаптырып койсо болот. Мунун кандай кажети бар? Бул ички уюмдун ички иши да. Ал болгону Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, конституциясын бузбаш керек. Болду. Кошумча таталдатып, тиякта жок нерседе, мисалы эмгек кодексинде, жарандык кодексте жок нерселерди бияка жазып кандай кажети бар? Эми ар бир тармак боюнча ушундай жазып чыгабызбы? Ким кандай келишимди жазыш керек? Ошон үчүн жанагы негизги нерселер Кыргыз Республикасында, башка мамлекеттерде кодекстерге жазылат. Орчундуу нерсе. Анан мындай өзгөчөлүктөр болсо, ошого жараша, мисалы тармактык мындай өзгөчөлүгүнө жараша мыйзамдар кабыл. Бирок мындай ички эмесине чейин киришкен мындай мыйзамды жазуу техникасы да туура келбейт. Мындай болушу мүмкүнбү? Ушундай нерселерди киргизип салган үчүн мыйзамдын текстине анын көлөмү көбөйөт. Көлөмү көбөйгөндө мынакей мурдагы 92-жылдагы мыйзамга караганда мынча пайызы өзгөрүп атат, ошон үчүн жаңы мыйзам болуш керек деп. Андан азыраак болсо жөн эле кошумча кылып койсо болмок. Ошондой эле болсо биз ага деле мынча эметпейт элек, бирок башка ой болуп атат да, чынын айтканда, канчалык нормалар көбөйгөн сайын ошончолук ошонун бирөөсүн мындай аткарбай коюп, же билбей калып, же туура эмес түшүнүп эметкенге жол ачылат да. Ошон үчүн так түшүнүктүү айтып атпаймынбы? Аны көлөмүн көбөйтүп эч кажети жок. Бул мисалы биздин ордубузга бул мыйзам иштебейт да. Биз иштешибиз керек. Анда биздин колу бутубузду тушабай, жашынакай эле кыска түшүнүктүү эле жазып койбойсуңарбы? Эмне кереги бар мындай ички эмесине чейин, ийне жибине чейин киришкен? Бул бир. Экинчиден, буга байланыштуу башка бир жеринде мындай деп жазылып атат. Эгерде ушул мыйзамдын кайсы бир нормаларын сактабаса, анда бул смена жаап койсо болот. Же эмесин чакыр. Мына ошого кайра келип алып келип атпайбы? Эскертүү дегендер барбы? Эскертүү деген бар. Эскертүү болуш керек. Эскертүү болуш керек, болгондо дагы ал бир эле орган эмес, көбүнчө эскертүү мындай уполномоченный орган деп аталат да, көбүнчө мыйзамдардачы. Ал көпчүлүк учурда, дээрлик басымдуу учурда бир эле орган болот да. Же Маданият министрлиги, же Билим берүү министрлиги, ошо тиешелүү, ушул тармакка тиешелүү. Бул жерде бир эле эмес болуп атпайбы? Прокуратурасында жазып атат, Минюстунда жазып атат, баары эле мындай эме да. Демек сен кайсынысын бирөөсүнө жакпай алсаң эле маселе жаралчудай да. Бул дагы бир тоскоол.
кайра эле бизгечи. Анан үчүнчүсү аккредитация билесиз да, мисалы жана мамлекеттик органдар ишин чагылдырыш үчүн алар баягы албетте пресс-службалары бар, бирок баарына жетише албайт. Анан баягы толук кандуу иш кандай жүрүп атат, кандай маселелер каралып атат, кандай чечимдер кабыл алынып атат, ошого атайын аккредитациядан өтөт, журналисттер келип, ошону чагылдырып турат. Элге жеткизип турат. Мына жогорку кеңеш мындай мыйзамды карап атыптыр, мындай кабыл алыптыр, муну болсо четке кагыптыр деп мындай чагылдырып турат. Ошону дагы жазбача татаалдатып, ошо юридикалык эмеден өтүп, регистрациядан өтүп, анан баягы СМИ болуп жарыялангандан кийин ошонун өкүлү болуп гана сен ала алат экенсиң аккредитацияны. Муну менен көз карандысыз, өз алдынча иштеген журналисттерге мындай мүмкүнчүлүктү жаап атат да. Аларды аккредитация кыла албайт экен. Эгерде ушул түрүндө кабыл алынса, анда бизде билесиңер, белгилүү аудиторияга таанымал, элдин ишенимине менен мындай жеткен журналисттер бар, өз алдынча иштеген. Аларга мүмкүнчүлүк берилбейт экен. Мындан ары аларга жогорку кеңеш, өкмөт жабык жанагы кайсы бир редакциянын өкүлү эмес, жөн эле журналист болсо катталбайт. Эч кандай жол менен. Ошондой болуп атпайбы? Ошондой жазылып атат. Редакцияга байланып, мындай эмгек келишим же болбосо башка бир келишим болсо, мүмкүн жанагы договор оказания услуг андай аркылуу болсо, ошондой аккредитация өтөт. Болбосо жок. Мына сөзсүз редакциянын өкүлү болуш керек. Ооба. Антпесе болбойт. Көрдүңүзбү, мына биз санап келатабыз, жалаң чектөөлөр эле кетип баратат да, жанатан бери. Иши кылып атты чабышка жиберерде тушап, көзүн жаап туруп, мындай бир эми биринчиликти алып кел дегендей эле бир түшүнүк да. Анан журналисттердин укугун чектеп атат. Бир эмеге жетиштик, жанагы скрытый съемканы запрет кылабыз деп ачкан, ошондой норманы эптеп, ошону алдырдык да, ошого жетише алдык. Ошону менен бирге жана цитата билесиз да. Цитирование, мисалы бирөөнүн айтканын элдин алдында, мисалы тиги же болбосо массалык маалымат каражат аркылуу бир мамлекеттик кызматкер, кызматтагы адам өзүнүн бирдеке оюн же маалыматын берди. Биз журналист катары анын айткан сөзүн ал расмий өкүл болгондон кийин, мамлекеттик кызматкер болгондон кийин биз аны цитатага келтирсек болот. Туурабы? Дайым ошондой, бул мындай мурдагы закондо ошондой бар. Талашсыз нерсе да. Эми алар айтып атышат, жок, андай эмес. Мындан ары биз тизмесин беребиз. Кимдикин силер цитата кыла аласыңар, жана кайсы жерден айтылган сөздүн цитата кыла аласыңар. Мисал алсак, жогорку кеңештин депутаты жогорку кеңештин имаратында отурум жүрүп аткан убакта айткан сөзүн биз цитата кылып бере алат экенбиз. Ага жооп бербейбиз. Биз чагылдырдык да. Ал эми чыгып туруп коридордон сүйлөгөн сөзүн биз цитата кылып бере албайбыз. Анткени чектөө. Ушу кантип болсун? Ал аяктарда эле мамлекеттик кызматкер болуп, мамлекеттик кызматта болуп атпайбы? Ал депутат боюнча эле да. Же ал жанагы эл менен жолугушкан, шайлоочулар менен жолугушкан жерден сүйлөгөн сөзүн эмнеге биз цитата кыла албайт экенбиз? Эмнеге ага ал туура эмес айтса, биз кошо жооп беришибиз керек? Бул чектөө болуп атпайбы? Кээ бир жетекчилер аябай нааразы болот журналисттерге, өзгөчө жанагы видео көрсөткөндөргө мурдун чукуп аткан жерин көрсөтүп койсо. Муну мен ушинтип көрсөтүп койдуңар деп нааразы болуп сотко бергенге чейин барат эмеспи? Сен анда чукубай отургун да. Эч ким сени антип көрсөтө албайт. Мурдуңду чукубай эч жерден. Жок, публичный жер бар. Чукуп аткан жерден сен тартып алып туруп берсең, анда сотко берсең. Деле аны чукуп атса деле бирөө көрүп калышы мүмкүн да. Жанагы папарацци ошон үчүн папарацци да, туурабы?
булар анда жанагы залдын ичинде сүйлөгөндү гана көрсөткүлө, андан башканы көрсөтсөңөр жазаланасыңар деген болуп атат да, Уш сыяктуу болуп атат да, чектеп атат. Мындай чектөө болгон эмес. Жалаң гана журналисттерди эмес, беркилүү адамдарды дагы чектеп атпайбы анда. Алар анда жыйында гана сүйлөгөнүн көрсөтсө болот экен, жанагы тойдо бир нерсе айтып койсо, аны эч качан көрсөтпөш керек экен. А эгерде депутат эмес, же министр эмес, жөн эле жаран катары сүйлөгөнүн тойдо көрсөтсө болобу? Айтса. Жок, бул жерде айырбашташ кыйын да. Бул жерде мындай да, биз жанагы цитирование, жоопкерчилик жөнүндө сөз болуп атпайбы? Мисалы, көчөдөн кайсы киши эмнени айтып атат билбейсиз да. Бирөө мүмкүн сөгүнүп атат. Туурабы? Аны сиз эмеге берип койсоңуз, албетте сиз жооп берип каласыз. Эмне үчүн тиякты берип атасың? Ошон үчүн биз айтып атпайбызбы? Мамлекеттик кызматкер, ал жооптуу киши, ал жөн эле киши эмес. Аны мамлекеттин өкүлү деп түшүнүп атабыз. Элдин өкүлү деп. Туурабы? Көчөдөбү, залдабы, жумуштабы. Ошон үчүн аныкын биз коррекция кылбай, редакция кылбай биз бере беребиз. Беришибиз керек, бул керек болсо милдетибиз да. Ошону чектеп атпайбы? Жок. Ага дагы чектейбиз. Ушу залдын ичинде сүйлөгөн, аны цитата бересиң. Тияка чыкканы уже анда сен жооп берип каласың. Бул кантип болду? Болбойт да андай. Бул чоң чектөө. Чоң чектөө. Өтө чоң. Дагы кандай нерселер? Аябай көп нормалар мындай деп жазылыптыр. Мен жана да айттым. Эгерде ушул мыйзамды кандайдыр бир нормалар бузган болсоң, же болсо жалпы эле айрым жерлерде мыйзамдарды, конституцияны бузган болсо, анда кайсы нормаларын? Муну биз эле эмес, жанагы ички жана согласование жүрүп атканда, кабинет, министрлер кабинетинин мекемелеринин арасында. Ошондо юстиция министрлиги да ошол маселени көтөргөн. Бул мыйзамдарда, мыйзам долбооруңарда көп отсылочный бланкетный нормалар деп коет. Так жазбай эмнени кылса болбойт. Эгерде баланча мыйзамда, же болсо дегиле мыйзамдарда камтылган нормаларды сактабасаң, эми ар бир мыйзамды ким окуп чыгат? Мынчанын баары бияка биз өзүбүзгө тиешелүү нерсе болсо, ошол жака эле жазып койду анда. Так түшүнүктүү кылыпчы. Анан мыйзамдарды окуп ал, ошонун бирөөсүн бузуп жүрбө деп. Андай болбойт да. Ошон үчүн жанагы мыналардын баарын алар оңдош керек болчу. Отсылочный норма кылбастан так түшүнүктүү ушул жерге жазыш керек. Кыска. И көрүнүктүү. Мисалы, мен окуп алып туруп, ушул мыйзамды окуп туруп, мен эмнени кылсам болот, эмнени кылсам болбойт, мен так эле түшүнүшүм керек. Анан мени читатель кылып 2,5 миң мыйзамыбыз бар, ошонун баарын окуп чыккын деп эметкенем, бул жөн эле бут тоскон эле болуп атпайбы? Ушундай эми кыскача эле мындай айтып берип атам, бирок жалпысынан алганда бул жөн эле журналист болуп иштегенге деги эле мүмкүнчүлүк калтырбай турган мыйзам болуп калды да. Бизде жөн эле бир мындай колдон келишинче эле мындай бир колубузду, бутубузду мындай байлап, мүмкүнчүлүгүбүздөн ажыратып, таталдатканга эле бир багытталган мыйзам көрүнүп калды. Мындай болушу мүмкүнбү? Ушундай абдан көп чектөө жасап коет, анан бийликке жаккан журналисттер же басылмалар, бир маалымат каражаттары анда ал чектен чыгып кеткен болсо, аларга каршы эч нерсе деле көрбөйт, бир телефон чалып айтып коюшу мүмкүн, же бир эскертүү. Ал эми жакпагандарды ушул мыйзамдын толук ченеминде жазаларга. Көпчүлүк учурда ошондой болот да. Бул бизде эле эмес, деги эле мындай эл аралык практикада мындай далилденет да. Ушундай татаал, көп мындай көп чектөөлөрдү киргизген мыйзамдар тандалма колдонулат. Тандалма. Жакпаганына колдонулат, жакканына көз жазым калтырып коет. Унчукпайт ага. Ага андай шарт талапты койбойт, аны көзөмөлдөбөйт да. Сен иштей бер, өзүңдүкүсүң да. Бизге каршы сүйлөбөйсүң, бизге жакпаган сөздү жазбайсың, көрсөтпөйсүң. Ал эми чындыкты айткан, мүмкүн кайсыдыр бир чиновникке жакпай алган нерсени эметкен, анда мына мыйзамды алып чыккыла.
кайсы эмесин бузуп кетти, анан ошо бир илинчек таап туруп, буларга чара көрөлү, токтотолу, тиги эмесин чакыртып алалы деп. Бизде бир 5 мүнөттөй калыптыр. Бул мыйзам жалгыз эле эмес, бир пакет менен сунушталып кабыл алынып атат, Анткени муну менен кошо мына жалган маалымат боюнча мыйзам, чет өлкөлүк агент сыяктуу мыйзам деген жанагы жалган айттым мен маалыматты. Жана жаштарды коргоо мыйзамы, бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзамдар, ушунун баары биригип бир максатты көздөгөн сыяктуу. Ошондой эле көрүнүп атат. Мен албетте мындай деле суроо болуп атат, эмне үчүн бул мыйзам ошондой болуп калды? 26 октябрда былтыр ушул жумушчу топтун жетекчиси, анда жумушчу топ түзүлө элек болчу, ал жетекчи боло элек болчу. Бирок ушул мыйзамды иштеп чыккан команданын жетекчиси деп билебиз. Укушев Мурат Каниметович макала жазган. Как наше слово отзовется, критерии ограничения свободы слова деп. Биз чынын айтканда ушуну, мен өзүмдүн атыман эле айтайын, мен ушуну негиздеме деп, концепциясы деп ушул макаласын түшүнөм. Себеп дегенде, бул жерде ушу Кыргызстанда 30 жылдан бери болгон кемчилдиктердин баардыгын ушу журналисттерге эле байлап коюптур да. Ушунчалык бай негативдүү мындай көз карашта жазылыптыр. Бир жакшы жагын айтпастан эле ушу болгон терс көрүнүштөрдүн баарын ушу бар журналисттер күнөөлүү дегендей. Поток лжи, клеветы деп жазып атат. Мен ошон үчүн ойлоп атам, ушундай көз караш менен, ушундай ниетте болгон кызматкер негизи мыйзам долбоорун жазбаш керек. Каяктан келип чыгып атат ушунча чектөөлөр? Мисалы алсак, кайсы бир тармак боюнча биз мыйзам долбоорун иштеп чыгып атсак, биз жалаң ошонун терс жактарын жазып алып туруп, ушу менен күрөшөбүз деген мыйзамды жазбашыбыз керек. Мисалы, айдоочулар жөнүндө мыйзам жазып атсак, биз эң мындай эреже бузган, жанагы кишини коюп кеткен эмелерди тандап алып туруп, ошолорго каршы мыйзамды жазбайбыз да. Албетте андайлар бар. Аларга чектөө керек, жоопкерчилик керек. Бирок жалпысынан жакшы ниет менен чыгып атышат да. Элди ташыйбыз деп, жүктү ташыйбыз, үй бүлөбүз менен бир жака барып келебиз деп, негизи ниет жакшы да, көпчүлүктүкүчү. Ошон үчүн мындай терс көз караш менен мыйзам долбоору жазылбаш керек. Мен ушуну эгерде жумушчу топ мындай биз элестеткендей болуп жүргөндө, мен ушул суроолорду өзүнө берейин деп ойлогом. Урматтуу Мурат Каниметович, эмне үчүн мындай макала жазып атасыз? Сиз журналисттер жөнүндө ушундай терс пикирдесизби? Болгон Кыргызстанда терс нерселердин баарын бизге байлап атасызбы? Болбосо эмнеге антип жазып атасыз? Эмнеге сиздин макалаңыз критерий ограничения свободы деп атасыз? Чектөө деп атап атасыз. Чектөөнүн анан мыйзам долбоору ошонун негизинде бүт чектөөлөрдөн түзүлгөн болуп атпайбы? жана чектөө. Мисалы биз жанагы не десек, правила дорожного движения деп коебуз, же болсо автотранспорт жөнүндө бир мыйзам бар, автотранспортты чектөө жөнүндө мыйзам деп жазбайбыз да. А бул болсо массалык маалымат каражаттар жөнүндө эмес, массалык маалымат каражаттарды чектөө жөнүндө мыйзам болуп калбадыбы? Аны эгерде жумушчу топ түзүлүп бет маңында отурсак, биз ошол сурообузду берет элек да. А бирде жолу келбей коюп атпайбы? Биринчисине качып койду. Кандай бирде жолу келбейт? Биринчи жолкусуна келди. Биз мындай иштейбиз, мындай тартипте ай сайын жолугабыз деди дагы, ошондон кийин келбей койбоду. Жарым жыл андан көп өтпөдүбү? Андан көп өттү. Ошондо бардыгы. 2 жыйын болду. 2 элеби? Бирөөсүнө эң башкысына катышты, кийин бир да жолу биз менен. Андан кийин дагы эле жыйын болгон экен да. Дагы эле бир жыйын болду. Анда дагы мындай эме жана мыйзам нормаларын талкуулаган жокпуз. Мындан аркы иш кандай жүрөт деп жана орун басары келип, өзү эмес. Өзү эмес. Жумуштоонун мааниси эмне анда?
мына ошол маселе болуп атпайбы? Мен мисалы ошону айтып атпаймынбы? Эгерде ал өзү келип туруп, мен ошону мүмкүн мен коллегаларым дагы ошол суроону берет беле. Мен жеке өзүм ошону бермекмин. Эмне үчүн сиз ушундай бизге көз карашыңыз ушундай? Эмне журналисттер ушу бүт Кыргызстанда болгон эменин баары күнөөкөр болуп калдыбы? А эмнеге президенттерибиз качып атат? Эмнеге тиги кумтөрдү өзүңөр мойнуңа алып айтып атасыңар? Коррупция болгон 30 жылдан бери. Муну журналисттер кылган жокко. А эмнеге аны унчукпайсыңар да кайра баарын эле бизге үйүп салып атасыңар? Эгерде андай көз карашта болсоңор, сиз мына биз менен сүйлөшүп, оюңуз өзгөрүп атабы? Же дагы эле ошол боюнча калып атасызбы? Ошол боюнча, ошол көз карашта калып атканы көрүнүп туруп атпайбы? Анткени биз берген сунуштарды кабыл албай болду. Бизге мындай бет маңдай отуруп сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк бербей койбоду, качып туруп албады. Мен учурдан пайдаланып, эгерде мен сөзүмдү жок туура эмес, мен андай жазган жокмун, же болбосо мен андай ойду билдиргим келген жок десе, мен дебатка чыкканга даярмын. Айтсын, жок, сен туура эмес түшүнүп турсуң деп, мына ушул мыйзам долбоорун, ушул макаласын талкуулайлы. Мен могу жерде аша чапкандык деп түшүнүп атам. Аша чапкандык. Мындай подход менен болбойт. Антсек анда билим берүү жөнүндө мыйзам жазганда билим берүүнү кантип чектеш керек деп андай мыйзамды жазабызбы? Жанагы саламаттык сактоо жөнүндө эмес, врачтарды кантип чектейбиз деген мыйзамдарды кабыл алабызбы? Ушу кантип болсун? Биздин убактыбыз аяктап калды, бүтүп калды. Биз анда эмки талкууда жанагы 5-6 мыйзамдын пакети болуп калып атпайбы? Ошолордун ичинде маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам жаңы жазылган, эски 92-жылдагы мыйзам мына 31 жыл иштептир, жакшы иштеген үчүн ушунча жылда өзгөрүлгөн эмес да. Анан ошонун негизинде ошого жараша биздин коом дагы демократиялык болуп атат да. Ошонун пайдасынан келип, анан эле чектеп салабыз дегенде жакшы эмес. Демократияга каршы болгондой болуп калып атат. Анда эмкиде ушул жанагы пакеттерди талкуулап көрөлү. Рахмат сизге. Бизде конокто Нурдин Дүйшөнбеков болду. Журналисттер деген коомдук бирикменин төрагасы. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар. Саламат болуңуздар.